Бүгүнкү салтанаттуу аземдин урматтуу катышуучулары, ардактуу сыйлык ээлери, сиздерди илим жана техника жаатындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты наамын алышыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Илимдеги ийгиликтер өзүнөн өзү эле жарала калбайт. Билим алуу ийне менен кудук казгандай деп кыргыз элинин акыл сөзүндө айтылгандай, илим көптөгөн маңдай тердин тынымсыз изденүүнүн артынан гана келери баарыбызга маалым. Ошол эле учурда жасалган эмгектердин дагы баардыгы эле күткөн жыйынтыктарга алып келе бербейт. Эмгек менен ийгилик бирин бири коштогон учурда гана ачылыштарга жана табылгаларга жол ачылат. Албетте илимий ачылыштар өндүрүшкө киргизилип, коомчулукка пайда алып келип, илимий техникалык өнүгүүлөр токтобой өнүгүп турушу зарыл. Азыркы мезгилде өтө актуалдуу маселелердин бири эсептелген хирургиялык эндокринологиянын проблемалары жана заманбап илимий дүйнө таануу маданиятын түзүү жана өнүктүрүү теориясы темасындагы илимий иштер медициналык жана гуманитардык илимдердин өнүгүшүнө көрүнүктүү салым кошту деп эсептеймин. Бул изилдөөлөр илимий тармакта көйгөйлүү маселелерди чечүү менен бирге коомубузга керектүү жардамын көрсөтөт деген ишеничтемин. Баарыбызга белгилүү болгондой, коомдун жана мамлекеттин өнүгүүсү илимий изилдөөлөргө, заманбап технологияларга жана инновациялык ыкмаларга таянат. Бирок илимдин жаңы табылгалары мамлекеттик башкарууда көңүлгө алынбай, ар бири өз алдынча иш жүргүзүп калган. Өткөн жылы Кыргыз Республикасынын улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары менен жолугушууда айтылгандай, мамлекетибиз илимдин жардамына муктаж болуп турган кези. Мамлекетти башкарууда илимий мамилелер күчөтүлгөн учурда гана өнүгүүнүн оң жолуна түшүп, олуттуу жыйынтыктарга ээ болобуз. Учурда илим багытында мамлекет тарабынан толук кандуу көңүл бурулуп жатат десем жаңылышпайм. Мындан ары мамлекет илимди, илимий чыгармачылыкты өнүктүрүүнү, илимий технологиялык жетишкендиктерди, ачылыштарды, инновациялык өнүгүүлөрдү жана ойлоп табууларды толугу менен колдоого аларыбызды белгилеп, алардын Кыргыз Республикасынын конституциясында дагы көрсөтүлгөндүгүн белгилеп кетким келет. Коронавирус пандемиясы күч алуу анын айынан канчалаган адамдар каза табышты. Тилекке каршы бул вирус биздин мамлекетибизге дагы өтө чоң көйгөйлөрдү алып келди. Кыргыз эли азыркы учурда медицина тармагындагы илимий кызматкерлердин жана адистердин жардамына муктаж болуп турган учуру. Ар бир жараныбыздын ден соолугу үчүн күрөшүү, чыңдоо жана алардын өмүрүн сактап калуу биздин жалпы милдетибиз. Ошондуктан эпидемиологиялык абалды эске алуу менен ар бирибиз колубуздан келген жардамыбызды аябай, болгон күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Илим жана техника жаатындагы мамлекеттик сыйлыктын урматтуу ээлери, сиздер бир гана илимий ачылыштар менен чектелбей, аны практикалык негизде колдонууга жана анын ыкмаларын дүйнөлүк деңгээлде таратууга алып келесиздер деген ишеничтемин. Өнүккөн мамлекеттер сыяктуу биздин республикабыздын дагы эң башкы ресурсу илимдүү жана эмгекчил адамдар болуп эсептелет. Азыркы учурда өлкөнүн келечегин аныктай турган маанилүү өзгөрүүлөр болуп турган кезде, мамлекеттин өнүгүүсүнө ар бириңиздер болгон күч аракетиңиздерди жумшайсыз деген ишеничтемин. Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн жасаган алгылыктуу иштериңерге терең ыраазычылык билдирүү менен мындан аркы илимий иштериңиздерде ийгиликтерди каалаймын. Чоң жетишкендиктерди каалаймын. Көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык.